Саламатсыздарбы, Алтын бешик маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы менен студияда Миңгүл Көчөрова, алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоого катышып добушун берди. Баткен облусундагы бардык шайлоо участкалары эртең мененки саат 8-де эшигин ачты. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев добуш берүү тилкелерин кыдырып, адилеттүү шайлоонун өтүшүн көзөмөлдөдү. Шайлоого эл аралык байкоочулар баам салды. Бүгүн 28 ноябрь өлкөдө Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоого катышып, добушун берди. Мамлекет башчысы Бишкек шаарындагы номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш берди. Добуш берүү процедурасы аяктагандан кийин Садыр Жапаров өлкө жарандарын парламенттик шайлоого активдүү катышуу менен атуулдук милдетин аткарууга чакырды. Ар бириңиздердин добушуңуздардын, Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын келечеги аныкталат, деп кайрылды президент Садыр Жапаров өлкө жарандарына. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн бизде Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо процесси жүрүп жатат. Ошондуктан биздин бардык жарандарыбызды шайлоо процессине активдүү катышып берүүңүздөрдү суранамын. Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетемин, шайлоого келип активдүү катышып бериңиздер. Саат 18:00 карата Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Бирдиктүү округ боюнча 1,50,163 жаран добуш берди. Бул тууралуу БШКнын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаров брифингде билдирди. Ага ылайык, ал жалпы шайлоочулардын 28,36%-ын түзөт. Шайлоочулардын тизмесине жалпы 3,703,420 жаран киргизилген. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округдарында 1,37,373 шайлоочу добуш берди. Бир мандаттуу округдардагы шайлоочулардын саны 3,619,292 түзөт. Чет өлкөлөрдө тизмеге кирген 84,128 жарандын ичинен 6,609 адам өз тандоосун жасады. Баткен облусунда бардык шайлоо участкалары ачылып, 28 ноябрда эртең менен саат 8:00 шайлоо өнөктүгү башталды. Добуш берүү кечки саат 20:00 токтотулду. Учурда облустун бардык аймактарында шайлоо тилкелеринде жарандар добуш берүүгө катышты. Облуста шайлоочулардын жалпы саны бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 305,136, ал эми Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 306,062 түздү. Ошондой эле 218 шайлоо участкасы ачылып, иштеп баштады. Белгилей кетсек, пандемияга байланыштуу шайлоо участкаларында жарандардын саламаттыгы үчүн санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бардык тийиштүү шарттар түзүлгөн. Жалпысынан коомдук коопсуздукту камсыз кылууга облус боюнча 1200-гө жакын милиция кызматкери тартылган. Мындан сырткары жергиликтүү тургундардан элдик кошуундар уюштурулду. Шайлоо участкаларын үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында электр генераторлору менен камсыздалып, жылуулук менен камсыз кылуу үчүн шарттар түзүлгөн. Баткен шаарында 10 шайлоо тилкеси, 16,022 шайлоочусу бар. 80-74 шайлоо участкасында таң эртеден баштап жарандардын активдүүлүгү байкалды. Жарандар өлкөнүн келечеги, мамлекеттин тагдыры чечилип жатканына кайдыгер эмес. Бул участкада шаар мэри Имамназар Бурканов да добуш берди. Салиха Кадырова өлкөдө болгон бир да шайлоого кайдыгер эмес. Ал дайыма шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышып, жарандык милдетин аткарып келет. Бул ретте алгачкылардан болуп, өзү катталган шайлоо участкага келип добуш берди. Каарманыбыз ар бир шайлоо мамлекеттин тагдырын, өлкөнүн келечегин чечет деп эсептейт. Бүгүн шайлоо күнү экен. Ушул моменттен пайдаланып, барыңыздарды ушул бүгүнкү майрам күнү менен куттуктайм. Анан жарандык милдетибизди аткарып, элибизге кызмат кыла турган, өзүбүз каалаган, өзүбүзгө татыктуу деп сезген адамды шайлап чыктым. Элдин баары эле ушундай ойдо турат, жакшы ойдо. Быйыл бирөөдү бирөө заставить эткен, андай-мындай жаман мурдагындай жаман иштер жок, буюрса баары жакшы болот деп ойлоп турам.
Баткен шаарындагы 10 шайлоо участкасы жарандар үчүн эшигин эрте менен саат 8-де ачты. 80-74 шайлоо участкасында таң эрте шайлоочулардын активдүүлүгү байкалды. Бул шайлоо участкасында шаар мэри Имамназар Бурканов добуш берип, жарандык милдетин аткарды. Ал шаар тургундарын добуш берүүгө активдүү катышууга чакырды. Кыргызстандын Баткен шаарынын жарандарына активдүү катышып, өздөрүнүн милдеттерин аткарып берүүсүн суранып кетер элем. Себеби бул биздин Кыргызстандын акыркы 5 жылга буга чейин мындан кийин шайлоо болбойт, 5 жылга чейин. Бул акыркы шайлоо болуп эсептелинет. Ушу 5 жылдан кийин кайра шайлоолор башталат. Ушуга чейин мындан кийин только өнүгүү өсүү иш жолуна түшүп иштеш керек болот. Ошон үчүн ар кимди, ар бир жаранды өзүнүн тандаган партиясыны, өзүнүн программасын жаккан, өзүнүн кандидаттарына келип добуш берип, өзүн шайлап кетүүсүн суранып кетер элем. Технический жагынан жана уюштуруу иштерин гана аткарып бердик. Калганын бүт бардыгын эл өзү гана шайлаш керек. 80-74 шайлоо участкасында бирдиктүү шайлоо округу боюнча 2526, бир мандаттуу шайлоо округунан добуш берүү үчүн 2518 жаран катталган. Участкада шайлоочулар үчүн бардык шарт түзүлгөн. Өлкөдөгү эпид кырдаал эске алынып, санитардык талаптар аткарылган. Ошондой эле майыптыгы бар жарандар үчүн да атайын шарттар каралган. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери тартылган. Эртең менен саат 8-ден башталып, процесс ийгиликтүү уланды. Мэрия кызматкерлери, ошондой эле жергиликтүү жарандардын катышуусунда шайлоо ишин баштап алдык. Баткен шаарындагы участкалардын ичинен биздин участкада эң көп шайлоочулар болгондугуна байланыштуу эртең менен шайлоочулар өтө көп келди. Ошондой эле кечке чейин ушундай процесс уланат. Бүгүн 28 ноябрь өлкөдө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаров шайлоо ачык, адилеттүү өтөөрүн баса белгилеп келген. Бул рет административдик ресурс колдонулбай тургандыгын эскерткен. Ал эми жарандар таза шайлоо өткөрүү ар бир добуш берүүчүнүн колунда деп эсептейт. Бүгүнкү күн биздин Кыргыз мамлекети үчүн өзгөчө күн. Себеби биз Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлап атабыз. Депутаттарды шайлоо биздин мамлекеттин өлкөнүн келечеги. Биз кемпирим экөөбүз келип добушубузду берип чыктык азыр. Бул биздин келечек, балдардын, неберелерибиздин келечеги. Ар бир адам буга кайдыгер карабаш керек, өзүгө ушуну парыз деп билиш керек да. Ошондуктан биз эртең менен келип мына азыр сиздер өтүп келатабыз да. Белгилей кетсек, бул жолу парламенттик шайлоо аралаш система менен өтүп жатат. Бүгүн жарандарга 2 бюллетень берилет. Биринде партиялардын тизмеси жазылган. Анда жарандар бир партияны тандап, аны менен кошо бир талапкерге добуш бериши керек. Экинчи бюллетенде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча катышып жаткан талапкерлерди белгилейт. Миңгүл Көчөрова, Медер Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Лейлек районунда да эрте менен саат 8-де 53 шайлоо тилкеси эшигин ачып, добуш берүү активдүү башталган. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо участкаларында санитардык нормаларды сактоо үчүн коргонуучу каражаттар менен камсыздалды. Кененирээк Айжана Таштанова баяндайт. Лейлек районунда да Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо башталды. Эрте мененки саат 8:00-дө бардык шайлоо тилкелери эшигин ачып, шайлоочуларды кабыл алууда. Шайлоо участкалары эрте мененки саат 7-ден өз жумуштарын башташкан, өздөрүнүн чучу кулактарына жана иш тартиптерин аныктап алышып, саат 8-де Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин астында участкалык шайлоо комиссиялары өз ишин баштап, азыркы күндө шайлоо жүрүп жатат, азыркы учурда. Алгачкылардан болуп Лейлек районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдырашид Ташбалтаев жарандык милдетин аткарды. Ал номер 8012 шайлоо тилкесинен добуш берип, район тургундарында шайлоого активдүү катышууга чакырып өттү. Мен калай калкка, шайлоочуларга бардыгына кайрыларым, келип шайлоого катышып берүү жагын мен ал жактардан суранып кетемин. Бүгүнкү күндө ар бир шайлоочунун берген добушу бул өлкөнүн тагдырын чечет. Биздин Лейлек районунда өлкөбүздө өнүгүп, элибизде аманчылык болсун, ал эми жергебизде тынчтык болсун.
Лейлек районунда жалпы 53 шайлоо участкасы болсо, шайлоочулардын саны 79 миңден ашуун. Өнөктүктүү, адилеттүү жана ачык айкын өткөрүү үчүн шайлоо тилкелеринде бардык шарттар түзүлүп, эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар да тартылган. Шайлоо немесиде участкасында бардык аппараттар иштеп атат, свет бар, немелер болуп, аппараттар жакшы иштелип атып, комиссиялар жакшы иштеп атат. Азырынча эч кандай бузуулар же укук бузуулар эч кандай катталган жок, болгон жок. Бардыгы жакшы өтүп атат. Колунду айылынын тургуну Пиримкул Багышев да өзүнүн шайлоо участкасына келип, өз тандоосун жасап жатат. Анткени шайлоо өнөктүгүнө катышуу ар бирибиздин жарандык милдетибиз дейт ал. Бүгүнкү шайлоого биздин мына Колунду айыл өкмөтүнүн номер 812 шайлоо участкасына мына шайлап биз чыктык. Биз элдерге кааларыбыз бардыгы шайлоого келип катышышыны суранабыз. Кудай кааласа мына элибиз тынч болуп, жерибиз тынч болсо, шайлоодун тынч өтүшүгө бардыгы эле тилектеш. Добуш берүү кечки саат 8ге чейин уланат. Белгилей кетсек, жаңыланган мыйзамга ылайык шайлоо аралаш системада өтүп жатат. Айжан Аташтанова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Теман улай. Баткен районунда да шайлоо өнөктүгү кызуу жүрдү. Бул тууралуу кененирээк Арзуу Галымбетова айтып берет. Баткен районунун аймагында эртең менен бардык шайлоо участкалары ачылып, шайлоо өнөктүгү башталды. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Баткен шаарындагы номер 8074 шайлоо участкасында добуш берди. Райондун аймагындагы жалпы шайлоочулардын саны 52462 түзөт. Ошондой эле жалпы 46 шайлоо участкасы бар. Бардык шайлоо участкаларында эч кандай кемчиликтер жок. Жылуулук, санитардык нормалар жана башка ушул сыяктуу бардык шарттар түзүлгөн. Бүгүн Баткен районунун аймагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоолорду өткөрүү өнөктүгү башталды. Райондук жетекчилер өзүбүз баш болуп добуш берүүнү баштадык. Азыркы учурда Баткен район аймагында бардык шайлоо участкаларында шайлоо кызуу жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн жүрүшү боюнча Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Бужум айылындагы 80-77, Дара айыл өкмөтүнүн Чек айылындагы 80-80 шайлоо участкасынан кабар алып, шайлоонун жүрүшү менен таанышып чыкты. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык шайлоо участкаларында санитардык талаптарга ылайык шарттар түзүлгөн. Тартип бузуулар жок. Шайлоого байланышкан техникалар бардыгы, шаймандар бардыгы оң абалда иштеп турат. Негизинен шайлоо тынч өтүп атат. Баткен район аймагында коомдук саясий абал тынч. Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылындагы 80-77 шайлоо участкасында 2455, ал эми Дара айыл өкмөтүнүн Чек айылындагы 80-80 шайлоо участкасында 1628 шайлоочу бар. Арзуу Галымбетова, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Маанилүү саясий өнөктүк Кадамжай районунун аймагында да өз нугунда жүрдү. Жалпысынан 74 шайлоо участкасында жарандар өз добуштарын беришти. Санитардык талаптар сакталып, добуш берүү үчүн керектүү шарттар ар бир шайлоо тилкесинде түзүлгөн. Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар, мындан сырткары кошуна Өзбекстан Республикасынан да байкоочулар келип, шайлоонун жүрүшүнө көз салышты. Ал эми район акими Кутбидин Шакиров Кадамжай шаарындагы номер 8126 шайлоо тилкесинде жарандык милдетин өтөп, өз добушун берди. Бул номер 3 Кадамжай шайлоо округунда 113.420 шайлоочуну түздү. Мына бүгүн биз дагы келип 8126 шайлоо округунан шайлоодон өттүк. Элдин маанайы жакшы. Шайлоо участкалары бүгүн эртең менен саат 8-де бардык 74 шайлоо участкасында гимндер ойлонуп, ушул шайлоонун жүрүшү боюнча салтанаттуу ачылыш болду дагы. Шайлоолор мына башталды. Кызылкыя шаарында жалпы 22 шайлоо тилкеси бүгүн эртең менен эшигин ачып, шайлоочуларды кабыл алды. Шаарда шайлоо өнөктүгү тынч жана бир нукта жүрдү. Тургундар шайлоо жараянына активдүү катышты. Жеринен аймактык кабарчыбыз сөз кылат.
Бүгін 28 ноябрда Жогорку кеңешке шайлоо өтүп жатат. Кызылкыя шаарындагы номер 81-60 шайлоо тилкесинде эрте менен биринчи добуш берген шайлоочу шаар тургуну Козубай Исмаиловго Борбордук шайлоо комиссиясынын белеги тапшырылды. Ал Кыргыз Республикасынын жаңы баш мыйзамы китеби берилди. Шайлоо жараяны жогорку уюшкандыктагы даярдык менен башталып, эрте менен саат 8-де шаардагы 22 шайлоо тилкелери шайлоочулар үчүн эшигин ачты. Номер 81-71 шайлоо тилкесинде 1700 шайлоочунун саны бар. Бул ирет коомчулук шайлоонун ачык айкын өтүүсүнөн чоң үмүт артышууда. Бүгүнкү күндө биз шайлоону баштадык 81-71 шайлоо участкасында. Шайлоо жакшы, туруктуу жүрүп жатат азыркы күндө. Санитардык абал өтө жакшы сакталып атат, даярдыктар өтө жакшы. Өткөнкү шайлоолордун айырмасы ачык айкын, таза, ошондой эле чыныгы элдин тандоосундагы чыныгы шайлоо болот деп эсептеймин. Өтө жакшы шарттар каралды да бул шайлоодо. Аталган шайлоо тилкесинде эрте менен шайлоочулардын катарында шаар мэри Асылбек Маткалыков да добуш берип чыкты. Мэр бул ирет шаардагы бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер шайлоонун үгүт иштерине аралашпоого коюлган талаптар аткарылгандыгын жана шайлоону уюштурууга жергиликтүү бийлик тарабынан толук даярдыктар жүргөндүгүн белгиледи. Жергиликтүү бийликтегилер бардык ушул иш-чарага жакшы шарт түзүп, баарына бирдей маанайда бирдей шарттар түзүлдү. Мен ойлойм, бүгүнкү тандоо бул элибизге калды. Элибиз жүрөгүнөн тандаган болсо, бул эртеңки биздин 5 жылдык Кыргызстандын келечегин тандоо деп эсептейм. Себеби ошол жерге барган депутаттар бул калыс биздин ушу Кыргыз элине кызмат кылат деген чоң үмүттөр менен бүгүнкү ушул президентибиздин саясатын колдоо максатында дагы таза, ак, ушу калыс шайлоо өткөрдүк. Шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан дагы бир тилке номер 81-70. Аталган тилкеде саат 11-ге карата бирдиктүү шайлоо боюнча 196 шайлоочу добуш берсе, ал эми бир мандаттуу шайлоого 195 жаран добушун берди. Иштеп атат урналар, асуулар иштеп атат. Одномандатныйда 1961, бирдиктүү партийнийда 1954 по списку. Бардыгы ошо тартипте 8:00-да ачылды. Бүгүнкү шайлоонун жүрүшүндө шайлоочулар 2 бюллетенге добуш беришет. Биринде партияга жана ошол партияда өзү колдогон талапкердин катар номерун белгилейт. Ал эми экинчи бюллетенде бир мандаттуу округтан катышып жаткан талапкерге добуш берет. Бюллетендерде баарына каршы деген графа да болот. Шайлоочулардын көпчүлүгү бүгүн таза шайлоо өтүп, парламентке эл камын ойлогон таза инсандар баруусунан үмүт артышууда. Көпчүлүгү бир-бирөө аралашкан жери жок. Эч ким аралашкан бирөөдү меме деген жери жок. Максатыбыз эми ушу кыргыз элибизге тынчтык биринчиден ушу жакшы жашоо керек. Ушу бар сайлаган депутаттардан барып эл үчүн кызмат кылган депутаттардан болсо деген үмүттөбүз. Номер 3-чү кадам жайы шайлоо округу боюнча бир мандаттуу 17 талапкер атсалышууда. Ал эми 21 партия депутаттык мандат үчүн күрөшүүдө. Алтынай Шабединова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктар. Чегара аймактарында да шайлоо өнөктүгү кызуу жүрдү. Баткен районунун Аксай айылындагы 80-64 шайлоо участкасында парламенттик шайлоого катышуу активдүү жүрдү. Таза, адилеттүү шайлоо өтүшү үчүн байкоочулар көз салып турду. Пандемияга байланыштуу ар бир шайлоочунун дене табы текшерилип, колкап, бет кап берилди. Коомдук коопсуздук күч кызматкерлеринин тыкыр көзөмөлүндө болду. Чегара аймактарында шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Баткен районунун Аксай айылындагы 80-64 шайлоо участкасында 1315 шайлоочу бар. Саат 15:00-гө карата саясий партияларга 374, бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлерге 297 шайлоочу өз добушун берди. Арасында тизмеден өзүн тактабагандар да катталды. Бир учур катталды. Бул жаран өзүнү тизменен тактаган эмес. Канча биз эскертип айтканбыз, өздөрүнү келип тизменен такташ керек эле, же 119 номерге чалыш керек эле. Ал жаран өзүн тактаган эмес. Мындай учурлар кандай кезде кездешет бул?
учетко Аксай айылынын учетуга турган эмес адамдар болот же биометрика каттоосунан өтпөгөн адамдар болот. Бул жолу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо таза, адилеттүү өтүшү үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн жана дүйнө эли таң кала тургандай шайлоо өтөрүн президент Садыр Жапаров кепилдик берген. Ага ылайык байкоочулар шайлоо өнөктүгүнө көз салууда. Биз Аксай айыл өкмөтү боюнча 80-64 участкасы боюнча шайлоо комитетинде комиссия байкоочубуз. Бул жерде одномандатный жана бирдиктүү саясий партиялардан көптөгөн байкоочулар отурат. Биз шайлоодун ачык айкын, таза жана темирдей бекем тартипте өтүүсүн көзөмөлдөп турабыз. Буюрса шайлоо таза жана тынч өтөт деп ойлойм. Шайлоо учурундагы коомдук коопсуздук жана тартипти көзөмөлдөө үчүн ар бир шайлоо участкасына 2ден кызматкер бөлүнгөн. Негизи чек ара аймактарында коомдук тартип жакшы, туруктуу, саясий абал туруктуу. Бул жакта азыр эч кандай бузуу катталган жок, мыйзам бузуулар катталган жок. Азыркы учурда стабилдүү болуп атат. Пандемияга байланыштуу ар бир шайлоочунун дене табы текшерилип, кол кап, бет кап берилүүдө. Айыл тургундары шайлоого катышуу активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Анткени алар өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө кызыктар. Жогорку кеңешке татыктуулар келип, элдин көйгөйүн чечсе деген ниетте. Эми шайлоо менен биз өзүбүздүн мындан аркы өнүгүүбүздү мамлекеттик деңгээлде башкарууну тандап алабыз деген ойдомун. Ошондуктан бул шайлоого бүгүнкү күндө Аксай эли жапырт активдүү катышып атат. Себеби элдин жаңы шайланган депутаттардан өтө үмүтү чоң. Өзүңүздөргө белгилүү биздин Аксай айылы чек ара аймагы болуп эсептелинет. Бизде ар түрдүү көйгөйлөр өтө көп. Жалпы элибиздин эле ой пикири ушул шайлоодон кийин бардык нерсе жакшы жагына өзгөрөт деген үмүттөбүз. Жакшы депутаттар келсин мына биздин немебизге, бактыбызга, элибизге жакшы иштеп берсин. Ушу биздин немебиз ошол энди. Ар бир шайлоочу үчүн бирдей шарт түзүлгөн. Баткен району боюнча 52.462 шайлоочу бар. Айжан Кубатбек кызы Куштар Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен облусунда шайлоонун жүрүшүндө жүздөгөн байкоочулар көз салды. Өнөктүктүү ачык айкын жана таза өткөрүү максатында эл аралык байкоочулар тартылган. Эл аралык байкоочулар аймактарды кыдырып, жер-жерлерде шайлоо участкаларына көз салды. Алардын катарында Орусиядан келген байкоочулар да бар. Адистер шайлоонун ачык, адилеттүү өтүп жатканын белгиледи. Ар бир шайлоо тилкелеринде коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн күч органдары иш алып барды. Шайлоо өнөктүгү белгиленген талаптагыдай санитардык эрежелерди сактоо менен улантылды. Сегодня я посетил порядка 10 УИКов. Бүгүн мен Баткен облусу боюнча 10го жакын шайлоо тилкелеринде болдум. Тагыраагы, Кызыл Кыя, Кадамжай жана Баткен шаарларында. Менин байкашымча шайлоо өнөктүгү өз нугунда тынч өтүп жатат. Шайлоочулар жана талапкерлер арасында эч кандай мыйзам бузуу катталган жок. Шайлоо системасынын татаалдыгы шайлоочуларга бир аз кыйынчылык жаратып жатты. Бирок талапкерлердин көп экендигине карабастан жарандардын добуш бере турган адамын так тандаганы мени таң калтырды. Кызыл Кыя шаарында жалпысынан 22 шайлоо тилкелеринде добуш берүү өз нугунда уланды. Техникалык жана коопсуздук маселелери жергиликтүү бийликтин аракети менен уюшкандыкта колго алынып, мыйзам бузууларсыз өттү. Кызыл Кыя шаарында шайлоо күнү коомдук коопсуздук тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Бурханов билдирди. Ал үчүн шаардык ички иштер бөлүмүнүн 75 кызматкери тартылган болсо, ар бир шайлоо тилкесине 2ден милиция кызматкери бөлүнгөн. Ошондой эле элдик кошуундар менен биргеликте мыйзамдуулуктун сакталышы жана шайлоонун тынч өтүшүн камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Кызыл шаардык иштер бөлүмүнүн өз курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Ар бир шайлоо тилкесине 2ден кызматкер бөлүнгөн. Ошондой эле элдик кошундар менен биргеликте ошо бүгүнкү күндө коопсуздуктун камсыз кылуучу мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө боюнча иш жүргүзүп жатышат. Бүгүнкү күндө жалпысынан 75 кызматкер ошо Кызыл шаардык иштер бөлүмүнүн өз курамы ошо күчөтүлгөн тартипте иш алып барып
Ошондой эле Баткен облустук иштер башкармалыгынан келген жооптуу жетекчилер ошол бөлүмдүн кызматкерлери да ушул шаардын аймагында иштеп жатышат. Кызылкыя шаарында жалпысы 22 шайлоо тилкеси бар. Шайлоону жогорку даярдыкта өткөрүү максатында техникалык маселелерди жоюуда каралган. Электр жарыгы өчүп калган кезде шайлоону үзгүлтүккө учуратпоо үчүн Кызылкыя райондук электр тармактары мекемеси бардык тилкелерге генератор жабдыктарын орнотулгандыгы айтылды. Мекеме башчысы Арслан Абдулаев шайлоо тилкелерине жеринде 52 кызматкер нөөмөттө иш алып барып жаткандыгын кошумчалады. Кызылкыя шаарында жалпысына 22 шайлоо участка бир тик бар. Биз буга чейин дагы ар бир шайлоо участка боюнча барып таанышып, сотрудниктер ар бир шайлоо участкага бөлүнгөн. Жалпысынан ушул 22 шайлоо участкасына 52 кызматкер бөлүнүп, бүгүндө дежурстводо турат. Ар бир шайлоо участкада эгерде электр энергия өчүп калса, генераторлор коюлган, ар бири даяр. Азыр кирип көрсөк да болот. Бул шайлоо участкада да толугу менен даярбыз шайлоону өткөзгөнгө. Шайлоо өтүп жаткан номер 8156 тилкеде эртеден бери техникалык мүчүлүштүктөр жаралган эмес. Техникалык орчундуу көйгөйлөр башка тилкелерде да катталбагандыгы айтылды. Шайлоо өнөктүгү мыйзам негизинде өтүп жатат дейт номер 3 Кадамжай шайлоо округунун Кызылкыя шаарындагы мүчөсү Сартбаева Мукадас. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча саат 8-де Кызылкыя шаары боюнча бардык шайлоо участкалары өз ишин баштады. Саат 10го карата эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Саат 10го карата маалымат боюнча 700дөн жогору шайлоочу келип уже өз добуштарын берип кетишти. Арыздар түшкөн жок эч кандай. Мыйзам бузуулар, арыздар пока эч кандай даттануулар болгон жок. Жок, эч проблема болбоду. Эртеден бери жакшы эле иштеп атат. Свет иштеп атат. Генераторду утуругулам келип туруп, мына арестный сотрудниктер текшерип жатат. Даярдыгыңыздар кандай ушул? Даярдыгыбызга жакшы, эң жакшы. Не дегенде бул мына арест тармактардан да утур жардам келип атат да. Белгилей кетсек, Кызылкыя шаарында шайлоонун алкагында мыйзам бузуулар бир да катталган эмес. Болгону 2 үгүт жарнамалары урап түшкөн техникалык көйгөйлөр катталганы менен партия же бир мандаттуу талапкерлер үстүнөн арыз даттануулар ички иштер кызматына келип түшпөгөндүгү кошумчаланды. Алтынай Шебединова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен районунун Көкташ жана Орто Боз айылдарында шайлоо өнөктүгү кызууланды. Кечки саат 5ке карата алынган маалымат боюнча саясий партияларга 512, бир мандаттуу округтан катышып жаткан талапкерлерге 456 шайлоочу өз добушун берген. Пандемияга байланыштуу бардык шайлоо тилкелеринде санитардык талаптар аткарылды. Чек арада жайгашкан Баткен районунун Көкташ айылындагы 80-63 шайлоо участкасында бир мандаттуу шайлоо округуна 1764 саясий партияларга 1858 шайлоочу тизмеге кирген. Саат 16:30га карата бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлерге 456, ал эми саясий партиялар үчүн 512 шайлоочу өз добушун берди. Бүгүнкү шайлоодо мыйзам боюнча так иштер аткарылып атат. Санитардык абал бардыгы эске алынган, медиктер келген. Элдин катышуусу дагы жакшы. Жергиликтүү тургундар мыйзам бузуусуз өтүп жаткан шайлоодо эл үчүн кызмат кылган депутаттар келсе деп үмүт артууда. Эң жогору деп баалайм азыр парламент шайлоо. Өтө тынч, маанайы жакшы элдике, бардыгы өзүнүн ордуна өтүп жатат. Мурдагыдай шайлоо эмес, бул таза шайлоо болуп атат. Ең маанилүү ушул. Эч тартип бузуулар болгон жок. Ар ким өз мээри менен, өз ыктыяры менен ар кимди өзү шайлап атат. Көкташ айылындагы 80-63 шайлоо участкасына 12 байкоочу тартылган. Алар шайлоонун жүрүшүнө көз салууда. Сарык саат 8ден баштап шетте отурабыз. Мыйзам бузуулар болгон жок, бардыгы жайында болуп атат. Биз көзөмөлдөп адамдар карап атабыз. Эч неме болгон жок. Баткен районунун Орто Боз айылындагы 80-61 шайлоо участкасында шайлоочунун саны 591де түзөт. Саат 17:00 алынган маалымат боюнча саясий партияларга 147, бир мандаттуу округтан катышып жаткан депутаттыкка талапкерлерге 130 шайлоочу өз добушун берди. Бул шайлоочулардын 25%-ын түзөт. Негизи тизме боюнча 591 шайлоочубуз бар. Элдин шайлоого катышуусу кандай болот? Жакшы, маанайы жакшы барды. Катышуу жакшы. Итог эми кечинде чыгат да, эми кандай катышканын ошондо билдиребиз.
зарылчылдыгы эми биз мындай таза шайлоо, парламентке таза кандидатураларды алып келиш максатыбыз ошондой болуп атат. Ошо негизи шайлоо жакшы өтүп атат. Элдердин маанайы жакшы, катышуу дагы жакшы. Эл уже мындай түшүнүп калыптыр деп ойлойм да. Бул жолку шайлоо таза өтүп жатканы менен айырмаланат дешет жергиликтүүлөр. Чек ара аймактарында бүгүнкү күндө абал туруктуу, тынч, элдин маанайда жакшы, шайлоо аягындай таза жакшы өтүп атат. Буга элдин баары күбө болуп турат. Шайлоочулардын баарына бирдей шарт түзүлүп, бардык шайлоо участкаларында коюлган санитардык талаптар аткарылууда. Акыркы сааттарга карата эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Баткен районунун аймагында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого жалпы 100гө жакын милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактоодо. Айжан Кубатбек кызы, Куштар Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Сиздер 28 ноябрь жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн чагылдырган жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрдүңүздөр. Аман туруңуздар.